Assalomu alaykum jamoat. Agronom akalar gruppadagi. Maga bir kengeshingizlar kerak ele. Meni mana Valovoy 3 qo'ygan gilasimin 90-95% tushumi anday bürüşüp jo'q bo'lib qoldi. Guldeganda aybay jish guldegan. Бұл hem чаңдашпагандан деп атышат. Чаңдашпаганда кандай мен эми скинне улашым керек экен дешкен билгендерчи. Бирок кээ бир жылдары скинасы жок эле аябай жакшы болчу да. Так, ошондо кандай кылыш керек? Ары ящик алып келип коюшум керекпи? Бирок жамгырда иштебей коет экен да. Быйыл ушу жамгыр жаап, гүлдөгөн маалда. Ошого жакшы болбой калдыбы деген күмөндөр болуп атат. Бир кеңеш бериңиздерчи, эмне кылышым керек экен мунучу? Сөзсүз скинне улашым керекпи бир шактарына? Же жаңы экенби? Жаңы эксем же кеч болуп калабы? Мындай убакча гана уруп турамбы? Кийинки жылкыга эмне кылып чарасын көрүшүм керек? Ошону айтып коюңуздарчы. Агроном акалар, байкелер. Мына шакта ошончо мөмө түйгөн экен, бирок бардыгы бүрүшүп бир 4 эле мындай жакшы нарса турат да. Ушул жерде бир 100 тегерегинде түйгөн экен эле. Мен азыр паузага коюп туруп эсептеп чыктым да. Бирок мынандай дээрлик бардыгы эле бир 4 эле соо экен. 100дүн ичинен. Кеңешиңиздерди күтөм, рахмат чоң. Тынч болуңуздар.